Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инилер. Баарыңыздарга кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Жанагы 1 декабрда лицензияны иштебегендерге уже запрет коюлат деп 1 февраль жылдырбады беле. Ошондо баардыгы аракет кылып, жакшы, короче, 1 февраль чейин кылабыз, наркы беки деп аракет кылып жүрүп, анан кийин ошол менен жаңы жыл болуп калды, жаңы жыл бүтүп туруп, январдын жарымынан баштап туруп, анан кийин рабочий күндөр башталды. Ошентип лицензия алганы 2026 жылы 15 эле күн болуп калды. Алышкачы. Ошол 15 күндүн получается, бүгүн 29-у, 30-31. 2 күн эле калыптыр да. Биринен баштап уже текшерүү башталат, экисинен башталып рейд башталат экен. Эми данный моментте ошол тапшырган адамдардын количествосы общий таксиде иштеп жаткан адамдардын количествосунан почти что 90% аз экен. То есть 90% эле гана, то есть 10 эле процентти тапшырыптыр, 90% тапшырбаптыр. 10% ичинде тапшыргандар жана алгандар экен, общий бир эсеп экен да. Анан ошол жаңылыкка кошулуп, бүгүн Яндекс обновление кылып, короче, эми пассажирлердин рейтингин чыгарыптыр. Кандай бул? Мындай тирелешип калгандайбы же эмне? Эртең лицензиясы жок адамдар, лицензиясы только бар адамдар ишке чыгат, анан кийин рейтинг тоже ошол күнгө попал болуп калыптыр. Бул бир мындай бир ход эмеспи, мындай башкача бирдеке эмеспи, чота экөө биригип бир убакта чыгып калгандай эле болуп калды да. Анан эми по-любому ойлоносуң да, мурда неге мында чыгарбады эле, неге мындай болбоду эле депчи. Бирок жакшы, негизичи жакшы, потому что Яндекс пассажир рейтинги бул деген нерсе тоже бир пайдалуу нерсе да. Себеп дегенде водительдердин укугун дебелеп водительдер вообще адам катары көрбөй калды да, мисалы үчүнчү. Потому что сен заказга келесиң, заказга келгенде там точкаң туура эмес, аныкы туура эмес коюлуп калган болсо, күнөөлүү сенсиң. Келип наместин бассаң, сен наместин келбей эле бастың деп күнөөлүү сенсиң. Кетип атканда мисалы үчүн бир мындай астыңда бир анча-мынча жиндилер резкий тормоз берсе, ошол маневрдан качам деп сен анан тормоз берсең, күнөөлүү сенсиң. Мисалы үчүн кетип атып, машина менен кетип атасың, машинаңдын ичи таза эле, бирок сырттагы жанагындай бир жыт аркылуу машинанын печкасы ичине айдап салса, күнөөлүү сенсиң. Сдачаң жок болбосо, күнөөлүң сенсиң. Светофордон бурулуп туруп, оңго бурулуп же солго бурулуп токтосоң, күнөөлүү сенсиң. Точкасы башка жака коюлуп калып, локациясы бузулуп калып, башка коюлуп калса, күнөөлүү сенсиң. Баардык нерсеге күнөөлүү водитель. Анан ойлоп каласың, эмнеге рейтинг түшүп калды, эмнеге оценканы низкий коюп койду, эмнеге мындай болуп койду деп. Эми Кудай буйруса жакшы. Пассажирдин рейтингин көрүп, сен дагы уже бир кандайдыр укукка ээ болосуң деген сөз. Сен дагы ошонун эмесине карайсың, мамилесине карайсың, настроение карайсың. Сен настроениең жок болгон болсо деле, деп бир бирич коюп коесуң, ошо менен рахат алып жүрө бересиң да. Негизи ошондой болуп атпайбы? Биздин оценкалар ошентип эле коюлат өзүчү. Акыйкат жол менен эмес да, мындай эме болбойт, адилеттүү болбойт да, эч качанчы. Ойдо келди эле коюп коет. Настроениясы барбы, жокпу, бирөө менен урушуп келдиби, бирөө менен тытышып келдиби, там буга чейинки водительди кичине жине тийип койдубу, же болбосо там светофордон өтүп жаткан бир машина келип токтоп, аны кое бербей койдубу. Күнөөлүү заказ кылып чакырылган водитель постоянно ошол күнөөлүү. Ошого бул жакшы жаңылык деп ойлойм менчи. Яндекстин жакшы кылган эмеси болду, жанагы рейтинг, пассажир рейтинги көрүнүп калды, и ошону биз дагы 1ден 5ке чейин кое турган звездочкабызды коебуз деген жакшы, сонун бир жаңылык болду ушул күнгө. Бирок 1 февраль 2 күндөн кийин болот. Лицензияны бүгүн, кече, мурда күн тапшыргандар по-любому 1 февраль албайт. Алар 4-үндө же 5-inde алат. Потому что эртең 2 күн рабочий күн болуп эсептелбейт да. А рабочий күндө 5 күндө рабочий күндө кылат дегенде, ошондо получается кийинки пятница алат. Кече, мурда күн тапшыргандарчы. Алар тапшырганга чейин ошондо получается канча деген миңдин арасынан жарымын көбү тапшырса, лицензияны алган болсо, жарымынан көбү же азы тапшырган болсо, алар күтүп калат да. Ошентип водительдердин количествосы эртең понедельниктен баштап азайганда акчасы көтөрүлөт. Пассажирлердин эме таксинин баасычы, Яндекстин чакырганы көтөрүлөт. Ошентип көп спрос болот, көп уруш болот, көп жакшы жаман айтуучулар көп болот. Аны бардыгыбыз күтүшүбүз керек, даяр болушубуз керек.
жанагы арендага минип жүргөндөр, выкупка минип жүргөндөр, лизингке минип жүргөндөр, кредитке алып минип жүргөндөр, аларды дагы аябай чоң көйгөйлүү маселе, көйгөйлүү күндөр күтүп турат астында. Себеп дегенде ар бир адамдын платежкасы өзүнчө индивидуальный да. Мисалы үчүн кээ бирөөнүн платежкасы 2-числоодо, 3-4, 5, 6, и так продолжаем. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн буга чейинки иштеп жүргөн күндөрүндө чогултуп алган арендасын эртең 2-3-үсүндө бергенге туура келет. Ошондо получается кайра эле кредитке, карызга, сурамжылоого попал болот. Ошентип отсрочкалар пайда болот, штрафной пениялар түшөт. Анан кийин ушинтип кыйналмай, сүйлөмөй, аяк бияк, мурак бужак деп башталат. Ошол үчүн мен дагы бир жолу өзүмдүн оюмду калтырып кетейин. Менин оюм эч кимге кереги жок болсо деле, бирок ушинтип бөлүшүп койгон үчүн мен өзүм рахмат айтам. Оңойлуу жолун ойлоп тапсын. Лицензиянын алуунун оңойлуу жолун ойлоп тапсын. Онлайн аркылуу тапшырышсын, онлайн аркылуу заявка толтурушсын, онлайн аркылуу анкетаны толтуруп лицензияны алышсын. Лицензия алуу жолун бир эле сутка кылыңыздар. Лицензиянын номери онлайн аркылуу келсин. Ошол онлайн аркылуу эле PDF форматта сүрөт тартып, Яндекске жүктөй турган болушсун. Урматтуу жогорку кеңештин өкүлдөрү, мындай көрбөсөң билбейм, бирок жеткирип койгула. Анча мынча болуп калышы мүмкүн да эми. Ошондой. Дагы 2 күндөн кийин башталат эми, башталат. Лицензия албаган водительдер аябай кыйналабыз, жестко кыйналабыз. Но 1 февралга чейин ишти катырайлы, Ийгилик барын сатып алат, делать эле.